Allah'ın barımızın kılgan uşul berekeli, kutlu oruç aydağı kılgan жақшылықтарыбызды kabul kılgan olsun. Bardığımızın günahlarımızды keçirip, özünün ebegeysiz mehrimine bölüp, dünya ahirette barımızı baktılı insanların katarına koşsun. Mına hurmatlı tuğanlarım, bardığımız sul jerde Allah'ın üyüne gelip çoğulup olturabız, Allah'dan ümitte bolup, жашообуз bir оң болсо экен, бактылуулукка жетип калсам экен, bir пайдага ээ болсом экен деген максатта баары ушул жерде келдик. Чыныгы жашообуздун ээси кожоюну Аллах Таала. Бактылуулукту тартуулай турган зат Аллах Таала. Пайданы жеткире турган зат Аллах Таала. Алладан башка эч ким bir адамды бактылуу кыла албайт. Эч bir адамды bir ийгиликке жеткире албайт. Бактылуулук, бактысыздык, өлүм, өмүр, оору, шыпа баары Аллах Субханаху ва Тааланын гана колунда. Эгерде сиз менен биздин ушул кадыр кечебиз, сиз менен биздин кармап жаткан орозобуз, окуп жаткан таравих намаздарыбыз ошол улуу зат, кудуреттүү зат Аллага жакындатып жаткан болсо, Алла менен бизди байлап жаткан болсо, Allah менен болгон мамилебизде bir өсүүнү, өнүгүүнү пайда кылып жаткан болсо, демек анда сиз менен биз бактылуулукка жетишип атабыз да. Орозобузда ийгиликке жеттик, кадыр кечебизде ийгиликке жеттик, эгерде Алла менен байланышы өткөрө турган болсок. Аллах Таала менен байланышы өткөрө турган болсок. Аллах Субханаху ва Таала, Аллах Таала хак зат. Аллах чындык зат. Алланын кандай заты чындык болгондой эле, Аллах Тааланын бардык сыпаттары дагы ошондой чындык. Алланын затын эч ким четке кага албайт. Ар бир адамдар ким болбосун, алардын бардыгы Кудай бар деп келген. Bir сверхъестественное существо, bir мындай бардык нерседен үстөн болгон күч бирөө башкарып турат. Жоктон bir пайда кылган, бар нерсени жок кылган, катууну катуу кылган, суюкту суюк кылган, акты ак, караны кара кылып кармап турган bir күч бар деп Кудайдын бар экендигине, Кудайдын затына эч ким каршы чыккан эмес. Акыл эси жайында адам болсо, анын бардыгы эле Кудайдын бардыгын моюндайт да. Платон болсун, Аристотель болсун, ага чейинки Сократтар болсун, суфисттер болсун, кимдер философтор, кимдер болсо дагы бирок Кудайдын бар экенине ыйман келтирип келген. Кудай бар деген. Ошол Алланын заты, Кудайдын заты кандай хак болгондой, чындык болгондой, Аллахтын бардык сыпаттары дагы ошондой эле чындык. Алла Раззак, рызкы берүүчү зат. Алладан башка эч бир рызык берүүчү зат жок. Сиздин жашооңузда да рызыкты Аллах Таала бүтүрөт, бала чакаңызга дагы рызкын Аллах Таала жеткирет. Эч кимди бул дүйнөдө бакпайт, эч кимди бул дүйнөдө рызкы маселесин чечпейт. Өкмөт карапайым элди бакпайт. Карапайым эл өкмөткө кызмат кылып берип, алардын жашоосун жүргүзбөйт. Жашоону жүргүзүүчү зат Аллах Субханаху ва Таала. Эч качан ата-эне баласыны бакпайт. Балдары улгайып калганда ата-энесини бакпайт. Рызкы бул Аллах Тааланын жоопкерчилигинде. Ома мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха. Жерде кандай эле жандык эгерде жүргөн болсо, сойлоп жүргөн болсо, төрт буттап жүргөн болсо, жердеги бардык жандыктардын рызкысы Аллах Тааланын гана жоопкерчилигинде дейт Кур'ан-ы Каримде. Гана деген чектөө сөз менен илля алаллахи ризкуха. Алланын гана жоопкерчилигинде. Бардык курт кумурскабы, канаттууларбы, суудагы айбанаттарбы, токойдогу айбанаттарбы, кургактыктагыларбы, чөлдөгүлөрбү, шаардагыларбы, айылдагыларбы, тоодогуларбы, абада учуп бараткандарбы, же суу кемеде кетип аткандарбы, ким болбосун рызкыны Аллах Субханаху ва Таала жоопкерчиликке алган. Ошол адамдын рызкысы болуп эсептелет, анын жүрөгүнүн уруп атканы, көзүнүн көрүп атканы, кулагынын угуп жатканы, бунун баардыгы Алланын гана жоопкерчилигинде. Аны азыктандырып, кубаттап туруш үчүн тамак сууларды жеткирүү Аллах Тааланын жоопкерчилигинде, абаны киргизип чыгаруу Аллах Тааланын жоопкерчилигинде, жеген тамагын ошону аш кылып, керектүүсүнү керектүүгө, керексизини керексиз жака бөлүп аткан зат Аллах Тааланын жоопкерчилигинде. Дүйнө жүзүндө эмне болбосун, бардыгынын рызкысы бир гана Аллах Субханаху ва Тааланын жоопкерчилигинде. Балким алымдар ушуга чейин айтышкан, эгерде бала дүйнөгө келген болсо, балалуу болдуңуз же кыздуу болдуңуз, жана ошол балаңызга, кызыңызга эгерде сиз жакшы мамиле кылсаңыз, жакшы тарбият берсеңиз,
аларга жакшы адеп ахлак менен мамиле кылып, аларга сиз өзүңүздүн тууганчылык, аталык болгон милдетиңизди жакшы кармай турган болсоңуз, аткарсаңыз, анда ошонун берекети менен балаңызга кылган жакшылыктын берекети менен Аллах сиздин рызкыңызга береке берет. Ата-эне баланы бакпайт. Алла ошо ата-эне баласыны жакшы караган үчүн Аллах таала ата-энесинин рызкысына береке берет. Балдар ата-энеси улгайып калган учурда ата-энесини бакпайт. Балким улгайып калган ата-энесини жакшы карагандыктан, ошолорго жакшы мамиле кылгандыктан Аллах субханаху ва таала балдардын рызкысына, жумушуна, убактысына береке берет. Рызкы, урматтуу туугандар, Аллахнын жоопкерчилиги. Алла Раззак, рызкы берүүчү зат. Аллах субханаху ва таала Карим, өтө берешен зат. Кандай Аллахнын бардыгы чындык, ошондой эле берешендик дагы Аллах тараптан болуп атат. Карим дегендин 3 мааниси бар. Bir мааниси ушул сураттырбай туруп бергенди Карим деп коет. Жоомарт да кыргызча которгондо. Сураттырбай берет. Экинчи мааниси сурасаңыз, сурагандан көптү берет. Сиз аз сурадыңыз, ченеп сурадыңыз, бирок Кудай Таалам сизге андан дагы көптү ченебестен берип койду да. Буну да Карим деп коет. Карим дегендин дагы бир мааниси өч алууга кудурети жетип туруп, бирок өч албастан таштап коет. Болбосо ошол учурда эле заматта эле өч алганга кудурети жетет эле. Бир жолу арабтардагы болгон окуя, арабтар дагы кыргыздар сыяктуу, алар деле өтө берешен болгон. Берешендик менен, меймандостук менен алар таанылган эл болот. Келген адамдарды адатынча 3 күнгө чейин меймандаган, сураган дагы эмес. Кимсиң, каяктан келдиң, сурабай туруп эле ал имандуу, имансызбы, ким болбосун, араб эл ошондой болгон, алар меймандос келген эл болгон да. Бир жолу олтурса бирөө келип калат, эшик такылдатып. Караңгыда көздөр алаңдаган, коркуп калган, эшик такылдатып кирип, кириңиз, отуруңуз, отургузуп, курсак ачка, келиңиз деп анан бир союш алып келейин десе, караса кою жок, эчкиси жок, бир жылкысы калган. Ал жылкысын атыны соет да муздап туруп, ошонун этинен тамак пиширип келет. Келип тамак жеп отурса, кайра эшик такылдап калат. Эшик такылдап эшикке сыртка чыгып караса, ким келди деп караса, ал жакта ошол айылдаш адамдары келип калган. Не oldu dese айтат, senin ağaң бар эле го, ооба. Тиги төөлөрдү кайтарчу. Ооба, не oldu? Dese, ошол senin ağaңды өлтүрүп бирөө качып кетиптир. Төө урдайын деп урдай албай, биз аны көрүп калдык, качып кетти, ошонун аркасынан кууп келе жатабыз. Ушул жолго, ушул көчөгө түштү эле, сен көрбөдүңбү аны дейт да. Кандай адам экен десе, бир аз келбетини сүрөттөйт. Сүрөттөсө, ошол кийимчен адам төрүндө жылкысыны жеп олтурат да. Анан ойлонот да айтат, жок, аны көрбөдүм дейт. Көрбөптүрмүн дейт, аларды жөнөтүп берет. Жөнөтүбөгөндөн кирип туруп айтат, сени дейт аркаңан азыр адамдар издеп келиптир. Сен өлтүргөн адам, тиги төөлөрдү кайтарган адам, койчу адам, ал койчуман менин агам болчу. Агамды өлтүргөн экенсиң. Менин бир эле атым бар эле, бир жылкым бар эле, ошону сага муздап алып келдим. Эгерде андан башка болгондо азыр ошону сага берет элем качып кетишиң үчүн. Мен сени кечирдим, сенден өч алуу жок, бара бергин, мындай жолдон чыксаң, бул жактан качып кетесиң деп өзүнү жолго салып койгон экен да. Яны буну Карим деп коет, жоомарттык. Аллахнын сыпаты. Аллах субханаху ва таалага күнөө кылган, наразы кыла турган, Алланы ачууланта турган, канча сиз менен биз иш кылдык, кыймыл аракет кылдык, күнөөлөрдү, уятсыздыктарды, ыпластыктарды, адилетсиздиктерди, зулум, зомбулуктарды биз жасадык. Алла ошол замат азап берип коюуга, өч алууга кудурети жетет эле. Бирок Аллах Таала өч алган жок да. Аллах Таала убакыт берип келет. Жок, балким пендем тооба кылып калат. Балким пендем ушул жаман кылыгынан, жоругунан арылып калат. Алла кайра сиз менен бизге мүмкүнчүлүк берип, өзүнүн берешендиги менен, жоомарттыгы менен сиз менен биз ушул күнгө чейин келе жатабыз. Карим сыпаты менен келе жатабыз. Болбосом жоомарттык кылбастан адилеттүүлүккө салганда, ошол замат эле сиз менен биз анда арамды көргөндө көзүң оюлуп, арамга сунганда колуң шал болуп, арамды жегенде ашказанын алкымынан тамак өтпөй, качан эле дүйнөдөн жок болуп кетмекпиз да туугандарым. Алла субханаху ва таала Карим зат. Бул ай ошол Алланы табатырган ай. Бул айдын максаты жөн эле ашказан ачка жүрүп, кечке чейин сиз менен биз кумарыбыздан тыйылып гана жүрүү эмес, балким жүрөгүбүздү дагы Алладан башкалардан бошотуп туруп, Алла менен мамилебизди дурустап чыгып кетүү да. Себеби Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала орозонун негизги максатын ушинтип баяндаган. Я айюхалладина аману кутиба алейкумус сиям
kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. O iman keltirgen adamlar, kutiba alaykumus siyam. Farz boldu alaykum silerge. Alaykum silerge. Siler degen söz, yani ekinci jak aytılıngan köptük murskoy rottogу silerge degende ошол адамдын bir ашказаны эле эске алынбайт. Bir tili ele eske alınbayt. Cınıslık müçösü gana eske alınbayt. Balkim çaçından tartıp butuna çeyin da. Silerge orozo farz boldu. As-siyam. Siyam biz Kırgızca orozo dep koyabız. Negizi Arapça siyam, saum dep atalat. Sözme söz kotorgondo, tüs kotorgondo karmanu dep aytılат. Karmanu. Yani saktanu, karmanu. Kur'anda Allah kanday sözler menen alıp kelip atat. O imandular silerдің толық дене мүчөңөргө кармануу парз болду дейт. Көзүңдүн арамдан сактануусу сага парз болду. Тилиңдин калп сүйлөбөсүн, ушак кылбасын, бирөөгүн жүрөгүн оорутпасын, ортодо душмандык пайда кылбасын, элди бөлбөсүн. Тилиңди арамдан сактоо, кармануу сага парз болду. Кулагың арамдан сактануу парз болду. Адамдын Алла жүрөккө эки нерсенин рахатын бириктирбейт. Эки нерсенин сүйүүсү бир жүрөккө бирикпейт. Же кулагыңыз Кур'анды угуп рахат алат, же кулагыңыз музыканы, Кур'андын каршысындагы Алланы нааразы кыла турган нерселерди угуп рахат алат. Тилиңиз же Аллах Тааланы улуктап рахат алат, же болбосо тилиңиз адамдын жүрөгүн оорутуп, уятсыздык, ыплас сөздөрдү, пайдасыз сөздөрдү сүйлөп туруп рахат алат. Аллах Таала эки нерсени эч качан жүрөккө бир кылбайт. Яни кутиба алейкумус сиям. Силердин толук денеңерге кармануу парз болду. Негизинен Алланын бул айтуудан максат орозо кармоо парз болду дегиси келип атат. Бирок ушул сөздөрдү колдонду эмне үчүн? Алланын каалоосу ашказан эле эмес, толук кармансаңар деген каалоо менен Алла орозону берген да. Каалоосун түшүндүрүп атат. Негизги менин каалоом ачка эле жүрүү эмес, ошонун себебинен мен силерди толук арамдан чыгаргым келип атат. Арамдан толугу менен сактансаңар, эмне үчүн? Кыйнаш үчүнбү? Же Аллах Таалага бир пайда болуп кетеби? Алла эч нерсеге муктаж эмес. Эмне үчүн арамдан токтогула? Өзүңөрдүн пайдаңар үчүн. Өзүңөрдүн жашооңор оңолуш үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки бири-бирин жакшы көрүп жүргөн адам эч качан ортолору бузулбайт. Бузулса бирөөнүн экинчисинин акысына кылган күнөөнүн гана кесепетинен бузулат дейт. Аркасынан ушак кылып баштадыңыз, ар кандай жаман көз караш менен карап баштадыңыз, тоготпостук башталды, текеберленүү башталды. Же болбосо көрө албастык башталды. Эмне бул эле экен, тиге эле экен, неге буга боло берет депчи. Экөө бири-биринин акысына кылган күнөөнүн гана кесепетинен ортодо мамилелер сынып бузулуп баштайт дейт. Достукту да буза турган нерсе бул күнөө. Үй бүлөнү да буза турган нерсе күнөө. Алла менен мамиле, пенделер менен мамиле бузулат качан адам баласы күнөө жасай турган болсо. Ошол кыйынчылык жашоодон бактылуулук, таза, чырайлуу, сыйырматтуу жашоого чыгаруу үчүн Алла субханаху ва таала сиз менен бизге орозону себеп кылып койду. Бул жөн эле себеп адамдын тарбияты үчүн. Ушул орозонун берекети менен сиз менен биз толук арамдан чыгып кеткенде иншалла машыгыш керекпиз. Эмне үчүн Аллах Таала орозо берди? Лааллакум таттакун. Максатын өзү баяндап атат. Таква болуңар үчүн. Таква дегени сактануу. Сактанып жүрүү, күнөөгө түшүп калбай, арам нерсе кылып албай, бирөөнүн аброюна кол салбай, бирөөнүн байлыгына кол салбай, бирөөдөн үмүт кылбай, арам нерседен сактанып жүрүүңөр үчүн мына мен силерге орозону бердим дейт. Демек орозо өзү ачка жүрөт экенбиз таң аткандан күн батканга чейин. Бирок максаты таквачылыкка келүү экен да. Бирок максат башка болот, кылынган иш башка болот да. Ар бир жумуштун максаты кылынып аткан процесстин өзү болбойт. Содагерлер кылып аткан процесс эмне? Бир жерден оптуй алат да, анан кийин розница сатып атат. Туурабы? А бирок максаты ошол эмес да. Анын максаты эмне? Максаты ошол аркылуу муктаждыгын бүтүрүш керек. Максат ишке ашпай жатса, кылган жумушу, процесси жүрө берсе дагы ал оюн болуп эсептелет. Соода болуп атат. Бул жактан оптум товарларды алып атат. Туруп алып элге сатып атат. Товар өтүп атат. Дагы алып келет, дагы сатат. Алып келет, сатат. Бирок муктаждыгы бүтпөй атат. Балким артка кирип баратат. Күндөн күнгө карызга кирип кетип атат. Максат ишке ашпаса, кылынып аткан кыймыл аракет оюн болуп эсептелет. Негизги максат негиз болот. Максат качан ишке ашса, ошол амалдын акыйкаты бар деп айтылат. Орозо, эгерде орозонун максаты ишке ашпаса, орозонун өз процесси боло берсе, бирок максаты ишке ашпай турган болсо, анда ал жөн эле бир ай ойноп жүрдү дегендей эле сөз да. Рубба саимин лайса лаху
Пайгамбар Алейхиссалам айткандай, кээ бир орозо кармоочулар бар, бирок ал адамга мин сиямихи иллал жу, орозосунан ач калгандан башка эчтеке жок дейт. Орозодан ач калгандан башка эчтеке жок. Рубба каим, кээ бирсине түнү бою тахажжуд окуп, намаз окуп, түндү ибадат менен кадыр кечени кечкен кээ бир адамдар бар, бирок аларга намазынан уйкусуз эле өткөргөндөн башка эчтеке берилбейт дейт. Эмне үчүн? Себеби максаты ишке ашпай калды. Адептерини сактаган жок. Анын максатын алдыга коюп алып туруп аракет кылган жок. Болгону процессин өзүнө эле кылып коюп эле жүрө берди. Ачка жүрүп койду, оз ачып койду. Өзбекти оз ачып койду, өзбекти оз ачып койду. Бирок ошонун ичинде өзүнө тарбиялаш керек эле. Арамдардан дагы сактаныш керек эле. Алладан дуа кылып, ыйлап отуруп, тообасыны кабыл кылып чыгып кетиш керек эле. Алла 30 күн бою өзүнө кайрылтып, бейиш эшиктерин ачып, тозоктун эшигине жаап, шайтандарды болсо байлап коюп, напсиңиздин тизгинини колуңузга карматып коюп, дуалардын эшиктерин ачып коюп, мүмкүнчүлүк берди эле, бирок бул аны кылбай эле жөн эле орозо эле болуп эле жүрө берди, ошо менен убактысы өмүрү өтүп кетти да. Ошонто туугандарым, сиз менен биз качан ийгиликке жетебиз Рамазандан, качан эгер жашообузга таквачылык алып келсек. Таква боло турган болсо. Таквачылыктын ичинде бардык маселе бүтөт. Дүйнөңүздүн да маселеси бүтөт, акыретиңиздин маселеси бүтөт. Бир жолу Азирети Ибн Умар радиаллаху анхума, Умар радиаллаху баласы Абдулла, халифтин баласы, мамлекеттин башчысынын баласы. Жүрүп отуруп бир жерде койчуга барганда, сапарда эле койчу менен ошол жерге дастурконго отуруп калды. Дастурконго отурганда койчу адамды да чакырды. Койчуну да чакырып, кел дастуркондон жеп кет деп чакыргандан кийин алдына келгенде айтты, ушул койлоруңдан бир койду бизге сатпайсыңбы? Бирөөнү сат, аны сата турган болсоң, андан биз алып туруп өзүбүздүн чогуу шериктеш сапардаш адамдарга, жолдошторубузга беребиз. Жана бир аз бөлүгүнү өзүңө да пиширабыз, өзүң дагы жейсиң, эт дагы беребиз сага деп. Десе ал койчу карап туруп айтты, жок деди, кечиресиз, мен буну кыла албаймын. Себеп дегенде бул койлор меники өзүмүкү эмес, мен буларга аманатчыл болуп, буларды кайтарганга гана дайындалганмын деди. Десе айтты, эми бирөөнү сатып кое бер деди. Сынап. Эмне болот экен да? Бирөөнү сатып кое бер, анын акчасын беребиз, пайдасын айтып атам. Десе, ошол жерден туруп туран айтты, фа айналлах. Абдулла ибн Умар, макул, мен ошону кылып коеюн, кожоюн аны көрбөсүн, бирок Аллах кайда калды деди да. Аллах каякта калды деди. Буну кылып койдум, бирок Аллах өзү каякта калды? Аллах көрбөйбү? Аллах көрүп турбайбы? Каякта жүрбө, караңгылыктасыңбы, жалгыздыктасыңбы, сыртыңы башка, ичиңи башка кылып атасың? Аллах көрүп турат го деди. Кандай мен буну кыла аламын деди. Десе ошодон Азирет Умар радиаллаху анху айткан сөзүнөн ушундай таасирленди. Таасирленип кайра Мадинага келгенге чейин ва якулур раи фа айналлах, фа якулур раи фа айналлах. Бир койчу айтып атат, Аллах каякта калат. Бир койчу айтып атат, анда Аллах каякта калды. Бир койчу айтып атат, Аллах анда каякта калды деп атат, деп сөзүнөн таасирленип алып кирип келди да. Келгенден кийин анан эртеси күнү өзүнүн кызматчыларына чакырып туруп айтты, силер ошо койчуга баргыла, ошол кулга баргыла. Ал кулду кожоюнунан сатып алгыла, жана койлорун дагы баарын сатып алгыла да, кулду, койчуну азат кылып туруп, анан койлордун баардыгын ошонун өзүнө белек кылып бергиле деди да. Деп эртеси күнү кызматчылар ошондой мамиле кылды. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб." Ким эгерде таква болсо, Алладан коркушту үйрөнгөн болсо, арамдан сактанып жашай турган болсо, яж'ал лаху махража, анда ал адамга бардык кыйынчылыктан чыга турган Алла жол кылып берет. Ал адам эч качан мындай чыга албай турган тупик абалына келип калбайт. Аллах Таала ал адамга жол ачып берет. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб, ага Аллах Таала рызкыларды жеткирет ал күтпөгөн жагына. Үмүт кылбаган жактан, ойлобогон жактан Аллах Таала ал пенденин рызкыларына жеткирип турат. Таква боло турган болсо. Мына бул окуя, урматтуу тууганым, ушул аяттын бир чоң бир далили да. Таквачылыгы Алла көрүп турат. Алла менен бирге. Алланын алдына кантип мен жооп беремин деген коркунучу, урматтуу тууганым, кулчулуктан азатчылыкка алып келди. Жакырчылыктан байлыкка алып келди. Эгер биз да таква боло турган болсок, Алла субханаху ва таала дүйнө жана ахиреттин маселесини бүтүрөт. Таквачылыкка дүйнө ахиреттин маселеси бүтөт. Адам баласы же таква болот, же болбосо бир аз күнөөкөрүрөөк болот да. Таквалыкка кандай Алла убада берген болсо, ошондой эле Алладан кечирим суроо, истигфарга да Алла пайгамбарыбыз ошондой эле убада берген.
Адам же таква болуп жүрүп Алланын жардамын алат. Же болбосом дайым Аллага тооба кылып, кечирим сурап жүрүп Алланын жардамын алат. Аллага жакпайт ким? Тооба кылбаган адам. Ким болбосун күнөө бар. Тооба кылбайт, кечирим сурабайт, өзү оңолгондой эле жүрө берет. Же мечитке басып келбейт, же бир сабак албайт, же бир оңолуштун аракетин кылбайт, же бир дааватка чыкпайт, же башка кылбайт. Жакшы эле оңолгон адам да. Мен окуганмын, мен тигинткенмин, мен дипломум бар, тажрыйбалуу, четке чыккан, башка кылган. Эч бир тообанын бир аракети жок, оңолуунун аракети жок. Андай адамдар Аллах Таалага эч жакпайт. Күндөн күнгө Алланын рахматынан, мээриминен алыстап кете берет. Аллага эң сүйкүндүү пенделер кайра-кайра Аллага кайтып турган. Кайра-кайра Алладан кечирип сурап турган. Пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз ошондой деңгээлде ол айтат: "Мен күндө өзүмдүн Роббумен 100 жолу Алладан кечирим сурап турам" дейт. Күндө 100 жолу астагфирулланы айтам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздан кийин пайгамбар деңгээлинде Алла менен байланышы, иманы, намаз окуп туруп пайгамбарыбыз өзүнүн намазына астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп 3 жолу намаздайын айтат эле. Я Алла, кечир намазда кетирген ката кемчиликтеримди деп. Ошондуктан иншалла урматтуу туугандарым, сиз менен биздин бул Рамазан айы таквачылыкка, тообага алып келе турган ай болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Убада ибн Самит радиаллаху анху айтат: "Хаража Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ли юхбирана би лайлатил кадр." Пайгамбарыбыз бир жолу отурсак, Рамазан айында түндөсү пайгамбарыбыз чыгып бизге Кадыр кечесини кабар бергени чыкты дейт. Кадыр кечеси өзү качан болот? Ушундай түн, ал түндө ибадат кылсаң, 1000 ай ибадатка караганда жакшыраак. Бул түндө периштелер, Жебраил периште баш болуп түшөт. Жебраил периште кайсыл адамдын колуну менен мусафаха кылып кол алышы учураша турган болсо, андай адамдардын жүрөгү жумшак болуп, көздөрүнөн жаштар чыга турган болот. Аллах Таала ушул түндө 1 жылдык маселелерди периштелерге дайындайт. Ким кандай болот, жылга чейин эмне маселелерибиз бар, тагдырга байланыштуу, ошонун баардыгы айтыла турган түн. Берекелүү, кудуреттүү болгон, кадырлуу болгон, тагдыр белгилене турган, периштелердин көптүгүнөн жыш болуп калган ушул Кадыр кечесинин кабарын айтыш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыкты дейт. Чыгып келсе, фаталаха раджулани минал муслимин, мусулмандардан болгон 2 киши бири-бири менен урушуп жатыптыр дейт. Сөз менен бири-бирине капалашып, бири-бирине жаман сөздөр менен ашатып, 2 мусулман ортосунда араздашып урушуп жатыптыр дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Харашту ли ухбиракум би лайлатил кадр." Мен силерге дейт Кадыр кечесинин кабарыны берейин дедим. Кадыр кечесинин датасын, кайсыл учурда болот экендигин кабарын берейин деп чыктым эле, бирок могул 2 мусулман урушуп кеткендик себептен бул менин зейнимден көтөрүлүп кетти дейт. Алла көтөрүп койду дейт, унутуп калдым дейт, Аллах Таала алып койду дейт. Алла вааса айякуна хайраллакум, мүмкүн ушунун белгисиз болуп калганы силерге пайдалуурактыр Алланын илиминде, силер аны 9-чу, 7-чи, 5-чи түндөрдө издегиле деп койду. Яны акыркы 10 күнүндө, так күндөрүндө, акырында издегиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып койду. Демек, урматтуу тууганым, бул хадистен сиз менен биз ала турган сабагыбыз, эң чоң сабагыбыз ушул: 2 адамдын эле ортосундагы болгон, 2 адам, жөнөкөй мусулмандардын ортосундагы болгон араздашуунун себебинен кыяматка чейинки келе турган адамдардан ушундай өтө улуу болгон түндү билип туруп ибадат кылуу мүмкүнчүлүгү көтөрүлүп кетти да адамданчы. Элестетиңиз, күндө канча берекетти кетирип атабыз. Ар ким менен айтышып, ар ким менен сөгүшүп, ар ким менен араздашып, бул мусулмандардын бири-биринен болгон келишпестигинин күнөөсү зинадан дагы, адам өлтүрүүдөн дагы оорураак мунун кесепетичи. Мусулмандар ортодо бир ызычуу болгондон кийин вала таназау фатафшалу ва тадхаба рихукум. Куранда Аллах Таала айтат: "Ой, талашып тартышпагыла." Мусулмандар ортоңордо дүйнөнүн себебинен, дүйнөлүк кесепет, дин эмес, диндин себебинен тарынса болот. Диндин себебинен тарынса болот. Мисалы ошол Азирети Абдулла ибн Умар радиаллаху анху азыр эле биз айткан адам. Өзүнүн баласына бир хадисти айтканда пайгамбарыбыздыкын, ал пайгамбарыбыздын хадисине айткан сөзүнө критика кылган сыяктуу кабыл кылып койгондо, мен сен менен экинчи сүйлөшпөйм деп өлгөнгө чейин сүйлөшпөй койгон. Пайгамбарыбыздын бир хадисини жакшы кабыл кылбай койгонуна өлгөнгө чейин таарынып койгон. Динде таарынуу болот, диндин себебинен. Алланын өкүмүн аткарбай аткандыктан, Алланы нааразы кылып аткандыктан таарынсаң болот. Сен дүйнө ахиретин бузуп атат ал адамчы. А бирок дүйнөнүн себебинен араздашуу боюнча сөз кетип атат.
Байлыктын себебинен же бир өзүңүздүндай жеке өзүңүздүн даражаңызга, аброюңузга сөз тийгизип койсо, ошондон себебинен таарынып алгансыз. Бир кыянаттык кылып койсо, ошо себептен таарынып алып ортодо сүйлөшпөй жүрөсүз. Эки эле адамдын ортосундагы талаш тартыштын себебинен Аллах Таала ушундай бир чоң нерсени алып койду да. Ал ошо Кадыр түндөгү пайгамбарыбыздын учурга гана байланып калган абал эмес, кыяматка чейин ким болбосун ортодо мусулмандар уруша берсе, Алланын жакшылыгы көтөрүп кете берет. Вала таназау. Куранда Алла айтып атат, жок андай урушуп талашпагыла. Ортоңордо талашпагыла. Улут улутка бөлүнүп талашасыңарбы? Саясаттын негизинде талашасыңарбы? Байлыктын негизиндеби? Региондун негизиндеби? Эмне негизинде болсо дагы бирок урушуп талашпагыла мусулмандар. Фатафшалу, андай кыла турган болсоңар алсырайсыңар. Ва тадхаба рихукум, кубатыңар кетет. Алсырайсыңар, мусулмандардан күч кетет. Кубат кетет. Биримдик жок болгондон кийин Аллах Тааланын жардамы дагы жамааттан көтөрүлүп кетет экен да. Алланын жардамы жок калат. Бардыгына кор болуп, элдин кызматында жүрүп, элдин кордугунда жүрүп, башкалардын астында жүрүп өтүп кетесиң да. Ошондон алымдардын сөзү бар, дүйнөдөгү эң чоң күч кайсыл? Алланын күчү. Эң чоң күч Алланын күчү, бүткүл аламды жоктон пайда кылып турган. Ошо Алланын күчүнөн кийинки эле деңгээлдеги таакат, күч кайсыл десе, бул мусулмандын биримдиги, мусулмандын ортодогу ынтымагы, бири-бирин Аллах үчүн жакшы көрүүсү дейт. Бул Алладан кийинки эле деңгээлдеги күч экен да. Жашоого жардамды алып келе турган, мамлекетти түптөй турган, үй бүлөңүздү бекемдей турган, достугуңузду бекемдей турган, жумушуңузду алдыга жылдыра турган, дүйнө ахиретиңди оңдой турган нерсе ортодогу биримдик. Ортодогу ынтымак, бири-бирине жан бергенге даяр болуу. Сахабалар кандай деңгээлде болду эле, субханалла. Ушу Рамазан сиз менен биз ошого тарбият кылыш үчүн. Бирөө айткан экен да, Аббасилер доорунда бир аз байлыкка кол салынат. Бюджетте турган байлык урдалат, байтулмал. Анан урдалгандан кийин баягы жарыя жүрүп, уруну табалы деп отуруп, бирөөнү табып келишет. Кылмышка шектелип бир адам келет. Аны кармап, анан сен уур экенсиң деп, аны такташ үчүн, тастыкташ үчүн көп зулумдуктар болуп калат ага. Туура эмес мамиле жасалат, адилетсиздик болот. Кийин тактап көрсө ал эмес да. Ал ошол учурда башка жакта болгондугу аныкталат. Анан падыша мусулман болгон, жүрөктөн кайгырып, ал адамды алып келген, мен өзүм лично, жеке өзүм мен андан кечирим сурап коеюн дейт. Анан өзүнүн бөлмөсүнө чакыртырып, кан сарайга келет, келгенден анан кечирим сурайт, кечирип коесуң, биз сени туура эмес, сени ушундай кылмышта сени шектендирип алыппыз, сен кылмышкер деп ойлоп алыппыз дейт. Десе анан кийин тиги макул эчтеке эмес, кечирдим деп чыгып кетип атканда падыша бир сөздү айткан экен, мен бир нерсеге таң калдым дейт. Эмнеге десе, мен таң калганым, ушунча сен бул жакта кыйналдың, бул жерде зынданда жаттың, бирок бир адам аркаңан келип сени сурап койгон жок. Эмне жашоодо сен бир дагы дос таппадыңбы деген экен. Дос жокпу жашооңдо, мындай дос жараң, досуң деген, шеригиң деген жокпу, сен жалгыз адамсыңбы дүйнөдө? Десе анан ал айттыр, жок дейт, Азирети падыша, менин досторум бар дейт. Канча досуң бар десе, менин 1,5 досум бар деген экен. 1,5 досум бар. Десе тиги таң калып, бир досуң түшүнүктүү, жарым досуң деген кандай? Жарым дагы дос болобу? Десе макул, анда буну сизге түшүндүрүп берейин деп, анда сиз элге жарыяны коюңуз, ушул адам кылмышка шектенип, кылмышкер экендиги тастыкталды, эртең буга жаза тартуу аземи болот. Элдин баарды чогулсун, бунун колу кесилет деп айтыңыз деп. Деп анан ушундай анан жарыя кетет. Жарыя кеткенден кийин эл алдына алып чыгат. Алып чыгып жарыяны баягы кылмышын окуп туруп, эми колун кесейин деп атса, элди ушундай талпа турган элди, топ турган элди жарып бир адам чуркап келет. Падыша, кечириңиз эле, кечириңиз. Эмне болду десе айтат, мен бул баланын досумун. Мен бул баланы билем, бул эч качан андай уурулук кылбайт. Бул жашоосунда жакшы адам болгон. Бул уурулук кылбайт. Жок, уурулук кылыптыр. Тастыкталды, такталды бардыгы. Жок, эмнени уурдаптыр, мен ошону мен төлөп берейин. Жок, ким жаза кылды, ким кылмыш кылса, ошол өзү жазага тартылат. Жок, эмне уурдаган болсо, ошого 2 эсе, 100 эсе бар байлыгымды бардыгын берейин. Бунун колуну кеспегиле, буну жазага тартпагыла. Бул досум таза, андай уурулук кылбайт деп болгон байлыгын тигип салды дейт. Десе анан тиги падыша, жок деди, ким кылмыш кылган болсо өзү жазага тартылыш керек деп, эми дагы кайга колуну кесет деп, балтаны көтөрүлсө, кылыч көтөрүлсө, тияктан дагы бирөө чуркап келип калды. Топту жарып келип калды, досум эле досум, не болуп атат? Не кылып атасыз Азирети падыша? Десе айтты, бул ушундай кылмыш кылган. Десе айтты, жок, бул кылмыш кылган эмес деди. Каяктан билесиң сен? Десе айтты, себеби кылмышты мен кылганмын да деди. Ал кылмышты мен кылганмын, бул кылган эмес деди.
Урулукту мен кылганмын, бунун колун кеспегиле, менин колум кескиле деп чыкты да. Десе анан кийин тиги киши карап падыша карап айтты дейт. Мен сизге айттым эле го, 1,5 досум бар деп дейт. Мына ушул мен кылдым деген бул менин досум, бир досум дейт. А наркы байлыгы менен достошкон жарым досум дейт да. Жашоосу өзүнүкү, кызыкчылыгы өзүнүкү, бирок байлыгы менен менен дос, бул менин жарым досум деген экен да. Ошо сыяктуу урматтуу тууганым, Аллах субханаху ва таала сиз менен бизди ушу Кадыр кечеси аркылуу чоң бир пайгамбар салам сабак калтырган, Алла өзү ошо сабакты бергиси келген, ортодо ынтымак, биримдик болбой турган болсо Алланын жардамы болбойт да. Биримдик келиш керек. Мусулман экендигини болду билип туруп эле кадырлай турган замана келиш керек. Азамат көз карашыбыз менен бири-бирибизди карап үйрөнүш керекпиз. Кечирип, башка кылып. Пайгамбар салам айтып атат, иманыңар толбойт өзүңөргө жакшылык каалаган нерсени башкаларга кааламайынча. Кайсы жакшылыкты өзүбүзгө каалайбыз? Ошону башка бир мусулманга, ким болбосун, ошого кааламайынча, анда иманыңар толук болбойт дейт. Силер бешке кире албайсыңар момун болмоюнча. Толук иманды боло албайсыңар бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Мен силерге ушундай бир ишти айтайынбы? Аны кылсаңар бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар, анда ортоңордо саламды жайылткыла дейт пайгамбарыбыз. Саламды жайылткыла, саламу алейкум рахматуллахи баракатух деп. Ошондон туугандар, ушул жерде канча адам олтурсак, ошонун баардыгы имандын бир тепкичи да. Bir adamды жакшы көрдүңүзбү Алла үчүн, демек бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Экинчини жакшы көрдүңүзбү, дагы бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Кыргызды жакшы көрдүңүзбү, бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Өзбекти жакшы көрдүңүзбү, бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Тажикти жакшы көрдүңүзбү, бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Кытайды жакшы көрдүңүзбү, мусулман экен, бир тепкичке көтөрүлдүңүз. Уйгурду жакшы, бир тепкичке. Кимди? Мусулманды жакшы көргөн сайын бул мусулмандын баардыгы тепкич, иманды толуктай турган аспап. Баардыгыны жакшы көрмөйүнчө, иманыңар толмоюнча бешке кире албайсыңар дейт. Ошондо туугандарым, мына ушул Кадыр кечеси баардыгыбыздын башыбыздын биригүүгө себеп болсун. Жүрөктөн канча кемчиликтер кеткен болсо баарын кечирели. Кече эле умрада элек Меккеден, Мекке шаарынан бияка келдик. Ошол жерде барсаң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң улуу сүннөтүнүн таасири тиет экен да. Жамаат менен сүйлөшүп отуруп, ушул жерде Меккенин Мекке болушу, Меккенин мусулман болушуна эмне себеп болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлагы, кечирими себеп болду да. Болбосо ошол жердин баарын кырып салса болот эле. Келип туруп өч алып 8-хижри жылы келип Меккени колго алганда баарын кырып салса болот эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мен силерге бүгүн эчтеке айтпаймын. Болгону Карим ибн Карим, Ибрахимдин баласы Исхак, Исхактын баласы Якуб, Якубтун баласы Юсуф өзүнүн бир туугандарына кудук ыргытып берип өлтүрөм деп тарыхын билесиздер. Кайра өзү ошо Египеттин башчысы болуп калып, бардыгы кол астына келип калганда, эмне деп өзүнүн кол астында бир туугандарына айткан болсо, ошол сөздү бүгүн силерге айтам деди пайгамбарыбыз. Ла тасриба алейкумул яум. Бүгүн силерден өч алуу эмес, жемелөө дагы жок бүгүн силерге деди да. Эскерип билесиңби сен мурда ушундай кылган элең. Күнүм түшүп турганда андай кылгансың, эми эмне келип калдыңбы? Депчи, эми сага бир тууган болуп калдымбы акчам барда? Эми сага дос болуп калдымбы? Дебестен ла тасриба алейкумул яум. Бүгүнкү күнү силерге жемелөө дагы болбойт. Эскербейбиз дагы. Канча бизди кыйнадыңар, 13 жыл биякта тебеледиңер. Канча адамдарыбызды өлтүрүп салдыңар. Меккеге чыгып кеткенде да жөн койбой канча согуш кылдыңар. Пайгамбардын кызы өлдү, абасы өлдү, толтур адамдар өлүп кетти. Ошолор турат өлтүргөндөрдүн бардыгы. Бирок бири дагы эскерилбейт бүгүнкү күндөн кийин. Баарыңарды кечирдим деди. Ал качан болгон? Орозо айындагы болгон окуя. Рамазанда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечиримди жарыя кылган. Эң чоң кечиримин, эң чоң адамдын хидиятка келиши, Алланын жакшылыгына себеп болгон пайгамбарыбыздын кечирим сыпаты болгон. Кечирдик деген эч кимден өч алуу жок. Антумут тулака, идхабу, антумут тулака. Кете бергиле, баарыңар азатсыңар. Билгенди кылгыла. Азатсыңар, үйүңөр өзүңөрдүкү. Жериңер өзүңөрдүкү. Башыңар өзүңөрдүкү, азатсыңар, билгенди кыла бергиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанына дагы, жерине дагы, байлыгына эчтекесине аралашпастан бара бергиле деп койду. Пайгамбарыбыздын кечирими баардыгынын иманга, хидаятка келүүсүнө себеп болду туугандар. Ошондуктан биздин Рамазаныбыз да ошондой Рамазан болсун. Биздин Кадыр кечебиз ошондой Кадыр кече болсун. Толтура хадистерде келет. Кадыр кечесинин берекети менен Кудайым буйруса, багымдатка азан айтылышы менен бардык күнөөлөр кечирилет. Бир дагы күнөө калбайт. Тоба менен өткөрөлү, бир дагы күнөө калбайт. Таптаза энеден туулган жаңы наристедей болуп тур иншалла, багымдат намазын окуйбуз. Бирок кээ бир адамдардын күнөөсү кечирилбей калат. Мушрик, Аллага шерик кошуп жүргөн адамдар. Аллага ширк келтирип, Аллага шерик кошуп жүргөн адамдар, Алланы чырайлуу тани элек адамдар, таухидке келе элек адамдар, алардын күнөөсү кечирилбейт. Экинчи, бирөө менен араздашып жүргөн ал адамдын күнөөсү кечирилбейт. Бирөөгө капа болуп мамилени үзүп койгон. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, кайсы бир мусулман башка бир мусулманга
капа болуп калып, наразы болуп, мамилени үзүп 3 күндөн жогорку күндө мамилени үзүп жүрүп өлүп калган болсо, тозокко барат деген. Тозокко барат ал адам деген. Мамилени үзүп койгондугун эле себебинен. Ушундай адамдын күнөөсү кечирилбей калат экен. Аллах Таалага хадисте келет, биринчи жана дүйшөмбү күнү жана 4-чү күнү, 5-шемби күнү ал пенденин амалдары көрсөтүлөт дейт. Ким тооба кылып Алладан кечирим сураган болсо күнөөсү кечирилет, бирок ортосунда келишпей, душмандашып жүргөндөрдөн башка, капалашып жүргөндөрдөн башка. Аларды Алла айтат экен, булардын өздөрүнө ташта, өздөрү келишип алмайынча тообасы да буларды кабыл болбойт депчи. Алладан кечирим сураганда деле кабыл болбойт деп. Биякта ыйлап дуа кылып атасыз, бирок мусулмандар менен араздашып мамилени үзүп койгонсуз, туугаңыз менен мамилени үзүп койгонсуз, ата-энеңиз менен мамилени үзүп койгонсуз. Алардын да жок ортодо мамилеси оңолмоюнча мен араларга аралашпайм деп коет экен Алла Таала. Амалын карабайм, иши каралбай калат да. Ошондон иншалла могу күнү урматтуу туугандарым, Кадыр кечесинде баардыгын жүрөктөн кечирели жана баардыгынан кечирим сурайлы. Куранда Аллах Таала айтат, кечиргиле дейт. Кечиргиле. Бири-бириңерди кечиришкиле. Эмне силер каалабайсыңарбы, жакшы көрбөйсүңөрбү Алла силердин күнөөңөрдү кечирүүсүн дейт. Алла өзү кызыктырып атат. Мына башка бирөөнү кечирип кой, мен сени кечирем дейт. Бирөөнүн ката кемчилигини кечирип кой жүрөктөн, капа болбо. Ал пенде экен, пендечилик кылды. Периште эмес, пайгамбар эмес, напси бар, шайтан бар, дүйнөнүн кызыкчылыгы бар. Ката кетип калды. Бирок анын ката кетирген үчүн сен өзүңдүн ахиретиңди бузуп ката кылба. Сен кечирип кой дейт. Алланы сени кечиришин жакшы көрбөйсүңбү дейт. Ким бирөөнү кечирсе, Алла аны кечирет. Ким бирөөгө мээримдүү мамиле кылса, Алла ал пендесине мээримдүү болот. Ким бирөөгө берешендик болсо, Алла ал адамга берешендүү болот. Ким бирөөнүн курсагын тогузса, Алла анын курсагын тогузат. Ким бирөөнүн жардамында болсо, Алла анын жардамында болот. Аллах Таала пенделердин өзгөчө мусулмандардын даражасын ушунчалык көтөргөн, алардын акысын өзүм берем деген. Аларга бирөө жакшылык кылса, анын ордуну мен өзүм берем деген. Өзүм анын ордуна келем, ордуна өзүм тарабын алып беремин деген. Эгер бирөөгө зулумдук кылып отурган болсоң, анда дагы өзүм ордуна алып берем деген. Жада калса капыр болсо дагы, Кудайга ишенбеген болсо дагы, жапа чеккен адамдын, адилетсиздик мамиле кылынып аткан адамдын дуасы Алланын алдында кабыл боло берет. Анын каргышы адамга тие берет. Ошондуктан айтат, дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө эмне үчүн мусулмандар кор болуп атат? Себеби мусулман эмес адамдардын акысы берилбей, аларга зулумдук болуп аткандыктан алардын тилектери орундалып жатат да. Кандай динди аларга көрсөтпөй атабыз. Эң чоң продукция бизде бар. Адамдын дүйнө ахиретин оңдой турган продукция бар. Адамды кабырдын азабынан чыгара турган продукция бар. Жесир калыштан, жетим калыштан чыгара турган продукция бар. Зинакорлук, бажабастык, башка нерселердин таралып кетишине, наркотиктердин жок болушуна себеп боло турган продукция бар. Бизде дин бар, ислам дини бар. Ошол дин менен өзүбүз толук жашабагандыктан, ошол динди башка диндегилерге сиз менен биз көрсөтө албагандыктан, аларга биз чоң зулумдук кылып атабыз да. Чоң алардын акысын тебелеп атабыз. Ошондон акыларны мазлум болуп, жапа чеккен адамдар болгон үчүн алардын үстөмдүүлүгү бүгүнгүгө чейин келе атат да. Ошондон туугандарым, бул Рамазанда иншалла биринчи Алла менен болгон мамилебизди оңдойлу, өзүбүз менен болгон мамилени оңдойлу, жана бардык адамдар менен болгон мамилебизди оңдойлу иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат, ушул хадис менен сөзүбүздү аяктайлы. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Иттақиллаха хайсума кунт." Каерде болсоң дагы Аллах Тааладан коркун. Кайсыл жерде жүрбө, Аллах Тааладан коркун. Ва атби'ил хасаната сайyi'ата мухуха. Бир күнөө иш кылып отурган болсоң, аркасынан жакшы сооптуу иш кылгын, сооптуу иш күнөөнүн ордуна жаап кетет дейт. Ва халиқин наса би хулуқин хасан, жана адамдар менен жакшы кулк мүнөз менен мамиле кылгын дейт. Демек Алла менен, өзү менен, адамдар менен болгон мамилени пайгамбарыбыз сөзүндө үйрөтүп койду. Дин деп ушуну айтат. Алла менен болгон мамиледе каерде болбойлу Алладан корколу. Өзү менен болгон мамиледе күнөө кылып өзүнү кыйратып жүрө бербей, аркасынан дароо жакшы иш кылсын. Дароо тооба кылсын, өзүнө өзү зулумдук кылбасын. Окружающий бизди курчап турган чөйрө менен болгон мамиледе кандай дейт? Халиқин наса би хулуқин хасан, адамдар менен жакшы мүнөз менен мамиле кылгын, жылмайып мамиле кылгын, берешен болуп мамиле кылгын, кайрымдуу болуп мамиле кылгын, текеберленбестен кичипейил болуп мамиле кылгын, адамдар менен жакшы мүнөздө мамиле кылгын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Аллахым баарыбыздан иншалла ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Мына бүгүн урматтуу туугандар, өтө көп хадистер бар. Уламалардын көпчүлүгүнүн ою бар, сахабалардын сөздөрү бар. Ошо 27-чи түн экендиги туурасында көп риваяттар бар. Ошого иншалла толук ниет менен
бүгүн дагы тосо берели кадыр кечесини, колдон келсе эртең дагы тосо берели, эртеңден кийин деле тосо берели. Рамазан чыгып кеткен кечени иншалла түндө ибадат менен өткөргөн аракетине кылалы. Азыр мынакей иншалла баардыгыбыз кадыр түндө тоскон ушул жерге чогулдук. Кадыр түн эмне менен тосулат? Кадыр түн намаз менен тосулат, кадыр түн дуа менен тосулат, кадыр түн зикир менен тосулат, кадыр түн Кур'ан окуу, жакшы ибадаттар менен тосулат. Азыр иншалла мына убактыбыз кыска эле, 4төн 10 мүнөт өткөндөрдө болуп атабы. İftarlık uçuru 2'den 28 minut ötüptür. Az ele vakt kalıptır. Hazır inşallah koldan gelişince namaz okuyulu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı, tünkü namazı 8 reket bolatıla göğünç. 8 reketten birinci 2 reketini Peygamber jengil okuytulu. Jengil okuytulu. Kıska jengil okuytulu. Andan kiyinkilerini kağlaşınca uzun kılıp kağlaşınca uzun okuytulu. Ötkönde bir yerde taravih bolup atıp bir rekettele 10 para Kur'an okuldu da. Kur'an'dan hem 3'ten 1'i de 27 günde okulgandı, bir günde okuyup atat degендей. Anan oşonda bir bayki arkasında turup alıp ыйлап, başka memleketten gelgen, bir Kırgız. Oşo ыйлап aytып atat, Kırgızstan ушундай деңгээлге жетип калыппыз дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын тахажжудундай намаз окуй турган болуп калыптырбыз дейт. Пайгамбарыбыз bir reketinde эле мисалы риваятта келет, сахаба келип аркасынан уйганда bir rekette 6 паранын тегерегин окуп койгон да. Bir rekette турганда элечи. Hazreti Osman radıyallahu anhu күндүз бою ораза кармайт эле. Tünü boyu ibadat kılat ele. Taң атайын деп қалғанда biraz vaqt ес алат эле, башка ес албайт эле. Алладан болгон күч-кубат, ибадаттын өзгөчө bir күчү бар да. Анан түндөсү ибадатта bir rekette Kur'anды толук окуп коет эле. Баш аягына чейин. Алла вактка береке берип койгон. Биздин имамыбыз Имам Адам рахматулла алей 40 жыл бою куптанга алган дараты менен багымдатты окуган, уктаган эмес түнүчү. Күндүзү түштө biraz uktayt ele, kaylula dep koyat. Anan aytat ele, bu sünnet dep. Peygamberimiz aytkan, kaylula kılgıla, uktagıla, antkeni şeytan uktabayt. Abettegi uyku menen tünkü ibadatga күч algıla. Peygamberimiz aytkan, sünnet oşon üçün kılıp atam dep, oşonu dagı sünnet bolgon üçün atkarat ele. Başka uçurda uktabayt ele. Allah'ın özgöçö jardamı, özgöçö mamile kılsanız, özgöçö Allah Taala mamile kılat. Kol keldi tiydi kıla turgan bolsanız, oşoga jarasha hiçbir jardamı jok. Yani 40 yıl boyu eleseniz biraz ele uyku menen jaşap ötkөрүү деген. Şondan Allah'ın kim jürökö maşallah, Allah'ın uluktuğu, Allah'ın muhabbatı jürökö oturgan bolsa bul ibadatlar rahat menen ötöt da. Şo inşallah azır tuğandarım bardığız 2 reketten namazdарды okuylu. Namaz okup algandan keyin koldan gelişince dua kılalı, Allah menen barlaşalı, arzu muğumuzdu aytalı, rahmatыбызды aytalı. Allah mına sen mağa uşunay densoluk berdin, uşunay okuttun, çokuttun, übülölö kıldın, bala çaka berdin. Barlıkta jaşap atabız da, kimde jok azırчы турабы? Barlıkta jaşap atabız. Ya Allah uşunça nerseni berdin. Uşun baарын alıp men tozokko ketip kalbayın. Uşunun baardığı menen kabırda azapta alıp jatpayın ya Allah, bul jagын oңдоп ber özüň. Baardığını dinge layıktуу kılıp ber, dindar kıl, takva kıl, başka kıl. Allah Taala'dan inşallah jakşılap baylanışalım. Anan koldan gelse zikirlerdi tolturup, Kur'an okup, Kur'an menen mamile bir umraga barıp kalat. Umraga barıp, Mekke'ge barıp karasa, tavaftan boşogonlar karasa, Kur'an'da aça kalıp ele, Kur'an okumay. Anan bul Kırgızbay Kur'an okuştu bilbeyt. Jalkoçulukka biz jakыныraakpыз da. Kança jıl жүрөбүz, бирок Kur'an okuştu bilbegендер көп da. Bul oylonboş gerek. Kim Kur'an'da okuşup bilbese, birinci ele moynundağı mildeti, oylonbay ele, ne kılayın, ertemenen turap plan tüzösün go, plansız ele barıp turup Kur'an'da başla da birinci. Kur'an'dan aksı turat Allah'ın sözünü güç. Namaz okup atasın, başka kılıp atasın, kıraat kılıp atasın. Kur'an okuştu bilbeyt eken beçara. Anan Mekke'de Kur'an düşkön jerde. Ramazan ayı, Kur'an düşkön ay. O şerde turup anan Kur'an'da betini aça albayt da. Ana jürökten ökünüp, ыйлап, Kur'an'da alıp, açıp alıp, ya Allah geçirçi. Uşu senin sözüңдү men okuştu bilbeyt ekenmin ya Allah. Senin sözüңdү men okuy albaytamın, tüşüne albaytamın, oy jugurta albaytamın dep ыйлап atsa, aldынан bir Pakistanlık bir ötüp baratıptır. Mınдай karap, Kur'an'da karmap turup, tetiri karmalgan eken tuğralap koyuptur da. Oşa kıkır ыйладын deyt anan. Ya Allah, Kur'an'da karmaştı da bilbeyt ekenmin depçi. Tüz karmaştı da bilbeyt da. Kanday mamile bolat anan Kur'an menen, kanday amal bolat Kur'angaçı. Şondan yani maşallah tahajjud, kıyamul layl, kadir keçesi degeni uşul ibadatlar menen koştolup ötüş gerek. Jön ele süйлөшүp, аны başka günü dele kılıp жетişes anıç. Balonunuzdu, şinаңızды almaştırdыңызбы, tavarыңыз öttübü, ötpödübü, anday sözlördü bu yakta kılbaylı. Evet, ibadat menen, Allah menen alektenip ötközeli inşallah. Barız dayarбыз inşallah. Amallarda kılıp alıp,
саарлыктарды кылып алам, багымдатты окуйлу сөзсүз анан. Нафил ибадатты кылам деп анан парз калып кетпесин. Саарлык кылып алып, багымдатты келип, багымдатына 4:50 экен, жамаат менен окуп алып туруп, колдон келсе күндү чыгарып алып ишракты окуп жаткан болсо такыр эле толук болот иншалла. Қолдан келсе иншалла. Аллахым барызға амалға мүмкіншілік берсін. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын, Аллахым қабыл қылсын.